Боордугу өнөкөт оорулары, Сарык оорулары, андан өтүшүп кеткени Кара Сарык оорулары. Бул ооруга чалдыккандарды кандай ыкма менен дарылоо керек? Алардын абалын, даражасын Аныктаган республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына жаңы медициналык жабдуу алынып келинди. Бул аппаратка муктаждык жогору экени байкалат. Анткени бул ооруга чалдыккандардын өзү эле ооруканада 4,5 миңден ашат. Буга чейин бул дартка чалдыккандар дартын аныктоо үчүн Россия, Кытай, Алматыга чейин кетишчү. Мээринбек мырза чет өлкөлүк адистерден алынып келинген аппарат менен кантип иштөөнү жана дартты аныктоону өздөштүргөн. Кайрылган жарандарга кыска убакыттын ичинде аталган аппарат менен дартын аныктап берүүдө. Тагыраак айтканда, оорунун кайсы даражада турганын, кандай дарылоо керектигине бүтүм чыгарат. Андан соң аппарат чыгарып берген аныктамага жараша дарттын андан ары өтүшүүсүн бөгөп алдын алуу жүрөт. Бул аппарат фиброскан 502 точ деп аталат. Боордогу Кара Сарык биринчи фиброздон башталат. Андан кийин 4-чү степенге жеткенден кийин Кара Сарык циррозго өтөт. Аппараттын негизинде ошонун степенин аныктап 15 мүнөт аралыкта оорусуз ошондон оорунун дарылануусу чечилет. Кандай срокто кайсы дары менен дарыланат, ошонун негизинде чечилет. Азырынча мындай жаңы аппарат өлкө боюнча ушул эле ооруканада. Мына ошондуктан өлкөнүн 7 дубанынан тургундар келип кайрыла башташты. Келген жарандардын бири чет өлкөгө барганга чама-чаркы жетпегендер үчүн аталган медициналык жабдуунун келгени бир топ жеңилдик бергенин айтат. Больницага жатып калып ооруп, анан боорум чоңоюп кетти деген келгем. Азыр бияка келип түшүп, үзүлөрүнө түшүп, аппараттарына түшүп атам. Азыр көрүнгөндөн бери кичине өзүм жеңилдеп калдым. Анткени себеби жакшы эмелерди айтып, кеңештерди айтышып, анан аппаратына дагы болушунча абдан ушундай эмелик менен жакшы текшеришет экен да. Аппараттын өзгөчөлүгү 15-20 мүнөттүн ичинде дартты аныктап, принтерден аныктама чыгарып бергенинде. Өлкө боюнча мындай аппарат жалгыз болгондуктан мунун ылдам иштегендиги башкы мааниге ээ. Анткени бейтапканада жарандарды оорудан да кезек күтүү түйшүккө салат. Анан бул аппараттын негизги эң жакшы эмеси бул жанагы сарык оорусунан кийин ооругандардын ошол жана цирроз деп атпайлыбы, ошого өтүп кеткенде ошону канча убакта кайсы убакта өтүп баратабы же өткөн жокпу, же болбосо ошол жанагы кайсы убакта кандай алдын алуу дарылаш керек, эмне кылыш керек, даже эң аягында келип ушул бул дарыласа болобу же болбойбу дегенге чейин мына мүмкүнчүлүктү бизге ачып берди да бүгүнкү күндө. Эгер республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын өзүндө эле январь айына алынган маалыматка караганда, жогоруда аталган оорулар боюнча каттоодо тургандардын саны 4,5 миңдин тегерегинде болсо, анда өлкө боюнча башка бейтапканаларда дагы канча жаран бар деген суроо туулат. Ал эми дартка чалдыгып кайрылбагандар дагы канча болушу мүмкүн? Ошондуктан бул медициналык аппаратка өлкөдө муктаждык жогору. Кутман Маматазимов, Кайнар Ормонов, ЛТР, Бишкек.